Легендарлуу көкбөрүчү Мирлан Сыраждинов 3 ай мурда эле УТРК спортко өзү тууралуу маек куруп, көкбөрүгө кантип кызыгып калганын жана кыял максаттары тууралуу айтып берген экен. Тилекке каршы 12 мартта Ноорузга арналган көкбөрү республикалык турниринде Бөрүлүү командасынын капитаны ардагер көкбөрүчү Мирлан Сыраждинов оюнда алган жаратынан улам ооруканага жетпей тез жардамда каза болду. Ленин райондук милициясы окуя боюнча тергөөгө чейинки текшерүү башталганын маалымдады. Ак Кул айподромунда саат 10-до Бөрүлүү менен Бүркүт командасы беттешкен. Оюндун биринчи таймында Сыраждинов улакты жерден алайын деп жатканда, каршылаш команданын оюнчусу аты менен келип сүзгөнүн түз эфирден көрүүгө болот. Кийин тез жардам чакырылып, Сыраждиновду ооруканага алып кетишкен. Көкбөрү федерациясы калган оюндар белгисиз мөөнөткө жылдырылганын билдирип, окуя боюнча жабык чыйын өтөрүн маалымдады. Ал эми интернет колдонуучулар көкбөрүнүн эрежелерин кайра карап чыгуу керек деген пикирин билдирип жатышат. Биз федерацияга байланышып, ушул жана башка суроолорго жооп алдык. 2023-жылы 31-августта билесиздерби, Ошто жанагы достук менен ынтымактын оюнунда эл катуу албыттанып кетпеди беле? Президент үстүндө карап турганда билесиздерби? Ошол оюндан кийин бийлик тараптан дагы, прокуратура тараптан дагы Көкбөрү федерациясына чоң тапшырма коюлган. Эрежелерди өзгөртүү жана ошол эле биринчи кезекте ал жакта коопсуздук маселеси болсун депчи. Ошондон кийин бизде 6 ай дээрлик республикалык турнир болгон жок. Атайын эксперттер Көкбөрү федерациясынын эрежесин толугу менен жаңылоо үстүндө иштеп чыгышкан. Ал маалда ошол маалдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев дагы Көкбөрү федерациясынын эл аралык Көкбөрү федерациясынын дагы президенти болуп тургандыктан ошол укук коргоо органдары дагы биздин эрежени катаалдатууга жана күчтөөгө аябай чоң салымдарды кошушкан да, юридикалык жагынан дагы. Мына ошонун негизинде калыстарды кайра башынан окуп чыкканбыз. Окуучу оюнчулардын баардыгына эрежелердин жаңы түрүн, ошол эле оюнчуларга калыска кандай мамиле кылуу керек болсо минген атыңды дагы башка камчы менен чапкан маалда оюнчуга ошол маалда жаза колдонулат деп эреже бир топ катаалаган. Ошол учурдан бери, мисалы үчүн, мындайча айтканда, оюн учурунда башаламандык кандайдыр бир фактылар катталган эмес да. Биз биринчи жолу ошондон кийин карточка системасында киришкенбиз. Одоно ат салгандарга, мисалы үчүн, бир ат салса, сары карточка, ал эми кызыл карточка деген да түшүнүк кирген да. Анда оюнчу дароо оюндан четтетилет жана ошондон кийинки оюнга дагы кире албайт деген пункттар бар болчу да. Мына ошол кызыл карточка эмени дагы биз былтыртан баштап активдүү колдонуп келатабыз. Бүгүнкү мисалы үчүн болгон окуядагы ошол кызыл карточкага татыктуу болуп, мисалы оюн ошол маалда токтобой уланып кете бергенде жанагы оюнчу чыкмак, кызыл картаны алып, андан ары эртеңки оюнга дагы кире алмак эмес да. Бул мисалы үчүн ошол жаңы эреженин негизинде, күчөтүлгөн эреженин негизинде бул катаалданган тартиптердин бири да. Буга эми бүгүнкү күндө Көкбөрү федерациясында атайын ошол эле 2023-жылдан кийин 5 кишиден турган дисциплинардык комиссия деген чыккан да. Ошолордун атайын бүгүн кечинде жыйын өткөрүшөт дагы, ошолор чечим кабыл алышат. Ошол эле командага же оюнчуга кандай чараны колдонуш керек. Мына бул дагы ошол жаңы катаалданган эрежелердин дагы бир бутагы деп айтсак болот да. Азыркы учурда бүгүнкү оюнда графикте дагы калган 3 оюн бар болчу. Анын баары токтоду да. Оюнчу кайсы бир учурда, оюн учурунда жаракат алган маалда, бул бардык эле спортто ошондой, футболдо деле, ал оюнчуну медосмотрго жөнөтүшөт, калган команда ойной берет. Мисалычы, бизге мисалы үчүн ал маалда абал момундай болуп кетти деген маалымат келе элек болчу, себеби муну скорый менен алып кетишкен да. Анан бизге ошол маалымат жеткен убакыттан баштап биз оюндарды токтоттук жана Нооруз турнири дагы азыр белгисиз мөөнөткө жылды деп айтсак болот да. Бүгүн Көкбөрү федерациясынын атайын 21 адамдан турган башкармалык мүчөсү бар. Ошолор кезексиз чукул жыйынга чогулуп атышат бүгүн кечинде. Алар бир гана бүгүнкү оюндарды эмес, жалпы эле Нооруз турнирин боюнча дагы чечим кабыл алышмакчы. Негизи Көкбөрүнү баягы футбол сыяктуу эле, мисалы үчүн корооңуздарда жаш балдар футбол ойноп атса, аны барып туруп футбол федерациясынан сурай албайсыздар, могу баланын буту эмнеге сынды депчи. Себеби бул короодо ойноп атат да. Көкбөрүдө дагы ошондой. Айыл ичинде балдар ойноп аткан мүмкүн, бирөө 60 жашын берип, бирөө 40 жашын берип той өткөзүп аткан мүмкүн. Ошондой учурда ушундай бир кырсык, мисалы үчүн, же болбосо өлүм коштолгон барды биз деле сымыйдан угуп жүрөбүз. Бирок аны Көкбөрү федерациясынын расмий оюнда деп алмаштырууга болбойт да, же кошо ошол статистикага берүүгө болбойт. Бүгүнкүдөй момундай болгон учур федерациянын тарыхында негизи эле 96 жылдан бери келаткан тарыхында биринчи жолу болуп атат да.
Ошондуктан сиз айтып атпайсыздарбы момундай да кандай каралчу эле депчи. Бүгүн ошол боюнча дагы чечим кабыл алышат. Мисалы үчүн буга чейин момундай болуп аткан деген биз дагы сиздер сыяктуу эле СМИлерден угабыз, жергиликтүү СМИлерден угабыз же аймактык СМИлерденчи. Ушундай болгон турбайбы деп. Бирок ал Көк Бөрү Федерациянын эгидасында, көк кол алдында өтүп, биз аларга мисалы үчүн каржылык жардам берип же калыстарды бөлүп берген эмеспиз да. Алар өз ара эле, ич ара эле оюндарды уюштуруп, анан ошол жактан болуп кеткен болушу мүмкүн да. Биз көрдүк мындай учурлар Көк Бөрүнүн ичинде болуп эле жүрөт негизичи. Деп бул жерде азыр детально точечно караш керек да. Максатын, урган мисалы үчүн аралыгын, дистанциясын баардыгын тең бүгүн ошо дисциплинардык комиссия экспертизалык жыйынтык менен өздөрүнүн баасын бере алышат да. Балким мисалы үчүн баардыгын иликтеп көрүшөт алар. Эки тиги оюнчуга болгон мамилесин дагы таанычу элем мурда, кийин ошонун баардыгын эсептеп туруп анан кийин чыгарып беришет. Менин оюмда негизи эле бул баягы бир оюн учурундагы эле бир эреже бузуу бир нерсеси болду да, акты болду да. Бирок мындай Көк Бөрүнүн ичинде болуп эле келатат да. Бирок кандай анан кайсы табуулуу жерине тийип калды, муну ошо далилдей эми азыр биздин комиссия карашат да. Мирлан Сражинов деген бул бөрүлүү командасында мындайча айтканда могу Тайгазан, Кыргызстан 96-дан 98-жылдары Тайгазанга өтүп аткан маалдагы алгачкы муундардагы мындайча айтканда ардагер, бизде легендалар кубогу деп коет, 40 жаштан өйдө ардагерлер чабышат, ошол лигага чейин чыгып жүргөн улакчы да бул. Бул маалында бөрүлүү командасы менен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу президенттик кубокту 31-августта 5 жолу катары менен уткан киши. Мындан тышкары бул абдан көп турнирлерди уткан ошол эле бөрүлүү командасы менен. АКШнын курама командасына мындайча айтканда Көк Бөрүнү тааныткан киши деп айтсак болот. 2016-жылдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин ошо АКШ курама командасынын машыктыруучусу да болуп келатат да. Ошол эле мисалы Казакстанга 2024-жылы Астанада болгон көчмөндөр оюндарына дагы ушул киши башкы машыктыруучулардын бири болуп барган да. Ошол АКШ менен абдан тыгыз байланыштуу болуп, ошол жака дагы улакты жайылтууга дагы чоң салым кошуп келаткандардын бири. Аябай чоң анан мындай бул аябай мындайча айтканда тажрыйбалуу киши. Бул улак келатканда дагы кандайынан коргонуш керек, кайсы жагынан ат салып, баардыгын эсептеп жүргөн киши да. Эми бул калган жагын кандай эмне болуп кеткенин биз дагы азыр сиздер сыяктуу эле мисалы үчүн кайталоону карап, бер жактан да карап, мисалы үчүн биздин эксперттик комиссия дагы өзүнүн жыйынын чыгарып атат. Мындан тышкары укук коргоочулар дагы, тартип сакчылар дагы өздөрүнүн иликтөөсүн баштады деп угуп атабыз. Эми азыр баардыгын көрөбүз эми кандай болот. Кыялым ошо балдарды жакшылап тарбиялап, чоңойтуп дегенде жакшы тарбия берип ошол. Буга чейин жашап өткөн же учурда жашап жаткан бир инсан менен жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болсо ким менен сүйлөшөт элеңиз? Кыйын вопрос. Атам менен го. Менин атам мен 6-класста болгондо эле каза болгон. Арты кайрылуу болсун. Эмне жөнүндө сүйлөшөт элеңиз? Сагындым деп сүйлөшөм. Ошо кичке кезде көп сурачумун. Байкелерден мен атам кандай улактарчу эле депчи. Көп сурачумун да. Жакшы деп каттарчы дечи да. Ошо цель коюп атамдай болом деп. Анан кийин ошо ипподромго келип менин оюндарымды көрүп ошо максаттарым ошо болчу. 40 жашында болсо болду.